Жаңылыктар маалымат программасынын кезектеги чыгарылышы эфирде. Саламатсызбы? Алгач бүгүнкү күнгө алынган кабарлар топтому менен кыскача таанышып алыңыз. Өзгөндөгү үрөй учурган өрт, тилсиз жоо 4 наристенин өмүрүн алды. Баткен облусунун жаңы дайындалган башчысы жамаатка тааныштырылды. Өлкөдө биринчи жолу Баткенде үрөн тоголоктору ыкмасы менен бадам себилүүдө. 5 мартка караган түнү Оштун Өзгөн районундагы Мырзарык айылында турак үйдөн өрт чыгып, 4 бала каза болду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдалдар министрлигинен билдиришти. Маалым болгондой, кырсык 2018, 2020, 2021, 2023 жылы туулган балдардын өмүрүн алды. Учурда өрттүн келип чыгуу себептери такталууда. Тиешелүү кызматтар тарабынан териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Белгилей кетсек, акыркы суткада өлкө аймагында 6 өрт кырсыгы катталып, тилсиз жоону өчүрүүгө 6 бөлүм тартылган. Өзгөчө кырдалдар министри Урматбек Шамырканов Өзгөн районунда 4 бала өрттөн чарчап калган кайгылуу окуяга байланыштуу кайрылуу жасап, элди өрт коопсуздугун сактоого чакырды. Министр чарчап калган 4 баланын жакындарына көңүл айтып, сабыр тиледи. Ошондой эле акыркы учурда адам өлүмү менен коштолгон өрт кырсыктары көп катталып жатканын белгилеп, элди өрт коопсуздугуна кайдыгер мамиле кылбоого чакырды. Электр жабдууларын туура пайдалануу, бузук же кооптуу зымдарды колдонбоо жана үйдөгү өрт коопсуздугуна өзгөчө көңүл буруу ар бирибиздин милдетибиз. Өрт кайдыгер мамилени кечирбей турганын турмуш көрсөтүүдө. Өзгөчө кырдалдар министрлиги бардык жарандарды өрт коопсуздугун жана электр энергиясын колдонуу эрежелерин так сактоого чакырат. Ар бирибиз өз үй бүлөбүздүн жана балдарыбыздын коопсуздугуна жоопкерчилик менен карайлы, деп жазылган министрдин кайрылуусунда. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Данияр Амангелдиев президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалган Мамыржан Рахимовду облус активине тааныштырды. Тиешелүү буйрукка 3 мартта өлкө башчы Садыр Жапаров кол койгон. Амангелдиев Рахимовду жаңы кызмат орду менен куттуктап, Баткен облусун өнүктүрүүгө багытталган ишмердүүлүгүнө ийгилик каалады. Буга чейин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү кызматын аркалап турган Айбек Шаменовго ыраазычылык билдирип, ийгилик каалады. Эске салсак, 57 жаштагы Рахимов кесиби боюнча юрист. Ал 2012-2017 жылдары Баткен шаардык кеңешинин 5 жана 6 чакырылышынын депутаты болгон. Андан соң 2017-2021 жылдары Баткен шаарынын мэри кызматын аркалаган. 2021-2023 жылдары Баткен облусунун чек ара аймактарынын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча президенттин атайын өкүлү болгон. Барыңыздарга ийгилик, жетекчилерге дагы ишиңизде күч болот. Буюрса, бул жерде жылдын келишкендиктери мындан да ашат деген ойдобуз. Барыңыздарга ушул бейик озун айынан токтоп кеткен болсо бериңиздерди. Барыңыздарга ийгилик. Рахмат. Кыргыз Республикасы президенти Садыр Жапаровдун жана Данияр жолдош сиздердин айткан тапшырмаңыздарды так аткарам деп ишендирип кетем. Айбек Асановичтагы Баткенге ыйгарым укуктуу өкүл болгондон бери көп жумуштарды аткарды. Кудай буюрса, Баткенге кошкон салымдары чоң. Ушул кишинин бүтпөй калган проекттерини, долбоорлоруну биз улантып бүтүрөбүз деп сиздерди ишендирип кетем. Урматтуу жетекчилер, сиздер менен бирге иштейбиз. Мына долбоорлорду баарына биргеликте кылабыз. Баткен облусунда деградацияланган жерлерди жашылдандыруу боюнча пилоттук эл аралык иш-чара жүрүүдө. Анын алкагында эл аралык практикада кеңири колдонулуп келе жаткан үрөн тоголоктору ыкмасы пайдаланылды. Бул технология кургакчыл жана климаттык шарттары татаал аймактарда жогорку натыйжалуулугун көрсөтүп келет. Бул кадимки сары топурак малдын кыгы жана керектүү азыктардын аралашмасы менен жасалган. Ал эми бул тоголоктун ичинде ачуу бадамдын уругу бар. Бул эл аралык тажрыйбада колдонулган бул ыкма Кыргызстанда алгачкы жолу Баткенде колдонулуп жатат. Ушул бош жаткан талааларга мына ушундай тоголокчолор мынтип ыргытылып себилип жатат. Чыксына ушулар. 4 метр экенде. Мындай үрөн тоголоктору алгачкы жолу Баткен районунда 3 гектар аянтка ташталат. Атайын технология менен токойчулар 3000 даана жасаган. Былтыр эле ушу сентябрь август айында ушул өзүбүздүн эле биринчи кварталдан терилген уруктар бадам.
өзүнүн эле жергиликтүү адамдын сөйөктөрү. Ошондой. Канча жасайсыздар аны? Муну жасаганда буга кошула тургандар. Бул баягындай малдын көңү чириген. Мына. Анан бул сары тупрак. Өзүбүздүн эле мынактан сары тупрак бар, мындай килейи бар. Анан буга кошула тургандагы перестер кошулду, өзгө дагы килейи бар экен. Ошо килейди кошуп жасадык. 3000 дана шарик мыналарды жасадык. Ушул аталган эгиндерибиз өсүп, өнүп, Баткен облусубуз жашылдандырып, түшүмдөрү элге пайдасы тийген болсун. Үрөн тоголоктор ыкмасы уруктардын өнүп чыгуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатат, эмгек жана каржылык чыгымдарды да азайтат. Ошондой эле жергиликтүү элдин кошумча пайда табуусуна шарт түзөт. Негизги максат Баткендеги деградацияланган жана аз өндүрүмдүү жерлерди калыбына келтирүү, чөлдүү жана кунарсыз жайыттарды токойлоштуруу. Бул эл аралык практика көп мамлекеттерде, Кытайда, Египетте, Японияда, Американын мамлекеттеринде, Африка мамлекеттеринде бул практика жайылтылып атат да. Анан бүгүнкү күндө ушул демилгени ФАОнун колдоосунда ушул Баткен облусунда 2 районду ишке ашыруунун үстүндө турабыз. 3 сыноо боюнча 3 вариантта сыноо жүргүзүлөт. Биринчи бул кичинекей чуңкурчалар касылдын алдына аталып, чуңкурчаларга ушул тоголоктор тышталат, үрөн тоголоктору. Жер кыртышынын үстү жумшартылып, ошол жумшартылган жерге ыргытылат. Анан дың жерге эле эчтеке айдалбаган дың жерге ыргытылат да. Колдонулган 3 ыкманын кайсынысы натыйжалуу болсо, аны башка аймактарга жайылтуу колго алынат. Долбоор облустук өкүлчүлүк тарабынан сунушталып, ФАО уюму тарабынан колдоого алынган. Бул ыкма бизге жакшы натыйжа берсе, биз ар дайым ушул ыкма менен ушундай областтын аймагында 100 000 гектардан ашык ушундай кургак кунарсыз талаалар бар. Ошолорду биз жашылдандырабыз. Бул только эле жашылдандыруу менен алек эмес, бул жашылдандырганда бир мөмө берсе, бул элибиздин жашоо шартына, облусубуздун өнүгүүсүнө да өкүлгө түзөт деп ойлойбуз. Үрөн тоголоктору Баткен районунун Сортташ участогунда жана Кадамжай районунун Үч Коргон Токой чарбасынын аймагында 8 гектар аянтка себилүүдө. Бул демилге Кыргыз Республикасынын президентинин 2030 жылга чейинки тоолуу региондорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдык программасынын алкагында ишке ашырылууда. Миңгүл Көчөрова, Абдраш Саттаров, жаңылыктар. 5 март Ак калпак күнү. Бул күн кыргыз элинин улуттук баш кийими болгон ак калпактын урматына арналган. Ак калпак кыргыз элинин маданиятынын, салт санаасын жана улуттук баалуулуктарынын маанилүү символу болуп эсептелет. Буга байланыштуу Кадамжайда ак калпак күнү жана мамлекеттик туу күнү белгиленди. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусуна Рестор! Ак калпак жана туу күнүнө арналган иш-чара Кадамжай шаарында мамлекеттик тууну көтөрүү азем менен башталды. Ага район акими Болоткан Байеке уулу баштаган мамлекеттик мекемелердин жетекчилери, Кадамжай шаарынын мэри Алтынбек Мурзажанов жана күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү катышты. Алгач мамлекеттик гимн жаңырып, андан соң туу 12 метр бийиктикке көтөрүлдү. Анан бүгүн мынакей 2 иш-чараны бирге өткөрүп атабыз. Туумдагы 5 март Ак калпак күнүндө учурдан пайдаланып, баарыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен дагы чын жүрөгүмөн куттуктайм, урматтуу кесиптештер. Эми туу боюнча 1-2 сөзгө токтолуп кетейин. Урматтуу туугандар, урматтуу жетекчилер, мамлекетибизде 3 символ болсо, анын бириси биздин туубуз. Мамлекетибизде 7 миллион элибиз болсо дагы өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүз бар, урматтуу туугандар. Өзүбүздүн желегибиз бар. Өзүбүздүн гербибиз бар, өзүбүздүн гимнибиз бар. Бул биз үчүн сыймык. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катчылары ар дайым ушу мамлекетибиздин туусу желбиреп турсун, элибизде, жерибизде тынчтык болсун. Бул күнү ошондой эле кыргыз элинин улуттук баш кийими болгон ак калпактын мааниси да даңазаланды. Ак калпак ата бабалардан келе жаткан ыйык мурастардын бири. Ал кыргыз элинин кийим кечесинин ичиндеги эң ыйык жана урматтуу баш кийим катары эсептелет. Бойго жеткен балдарды ушундай кара кыюлуу, жашыл кыюлуу калпактарды кийгизип, бойго жеткен белгиси болгон экен. Андан кийин эр жеткен жар тандоого, кыз жандоого даяр болгон жигиттерибизди кыюусу кызыл калпак кийгенден байкашкан экендер. Ак калпак кийгендерди абройлуу жанагы эл башкарууга даяр болгон мырзаларыбызды
билсек болот экен. Бизден бул улуттук кийимдерибиз унутта калбаш үчүн Ырысбек Жабиров убагында ушул муундан муунга өткөрүлүүсүн баса белгилеп, ушуну сунушталган 2011-жылы расмий эмес түрдө белгиленип келип, иш-чаранын жүрүшүндө мамлекеттик символдордун бири болгон туу менен улуттук баш кийим ак калпакты бийик тутуу зарылдыгы белгиленди. Мындай иш-чаралардын негизги максаты жаш муундарды мекенчиликке тарбиялоо, өз элин жана жерин сүйүүгө үндөө экендиги айтылды. Ак калпак күнү улуттук баш кийимдин баркын эске салат. Улуттук баалуулуктардын башатын түзгөн ак калпактын баалуулугу жана кайсы курактагы мырзалар кандай калпак кийгени тууралуу Бермет Манасов айтып берет. Ак калпак кыргыз мырзаларынын улуттук баш кийими болуп саналат. Кыргыз Республикасында 5 март ак калпак күнү катары расмий түрдө белгиленип келет. Албетте кыргыз тарыхында ак калпак аруулуктун, улуулуктун, ынтымактын, биримдиктин символу катары тарых менен тамырлаш жашап келүүдө. Негизи кыргыз элини мындай дүйнөдө өзгөчө эл деп баалап жүрүшөт да, башкача эл. Анткени биз башкалардан айырмаланган өзгөчө сапаттарыбыз бар. Мисалы үчүн кыргыздар эч качан мындай келген конокту өзгөчө сыйлаган. Же болсо мындай баш тартып, куйрук боор берип, уча тартып, ушундай бир өзүнчө жөрөлгөсү бар да. Ошол эле мезгилде эл сыймыктанган мындай ак калпагы бар. Калпакты дайыма мындай ак мындай тоолорго, мөңгүлөргө, мындай бийик чокуларга салыштырып атышат да. Бул калпагыбыздын дагы өзгөчө бир мындай символикалык маанисини биз ар бирибиз туура түшүнүшүбүз керек да. Ак калпактын ак түсү тазалыкты, ак ниетти, бийик тоолордун аруулугун билдирет. 4 кырлуу формасы ала тоонун чокуларын элестетип, кыргыздын 4 тарабы кең дүйнө менен байланышта экенин көрсөтөт. Байыртадан бери кыргыз мырзалары калпакты ыйык тутуп, жерге таштабай жогору илип сактаган. Бул баш кийимге болгон терең урматтын белгиси. Кыргыз элибизде атайын өзүбүздүн бул салт болгон биздин өзүбүздүн ак калпагыбыз. Көпчүлүк мамлекеттеги ошол калпагыбыз менен таанылабыз. Деги эле бул калпакты кайсы учурларда кийебиз? Көбүнчө ошол той мааракелерде, ушундай бир жакшылыктарда жана ошондой эле бир майрамдарда кийебиз. Деги эле негизи эле кыргыз өзү калпакты башынан чүрбөш керек да. Мен ойлойм ошентип. Мына биздин кыргызым деп ушундай бир эме болуп калат экен. Ошондуктан биз кыргыз элинин бир эле калпагын эмес, башка ар бир улуттук каада, салкын, нарк нерсени сыйлашыбыз керек. Бекеринде мына азыр уңгу жол жөнүндөгү мындай атайын кыргыз элинин идеологиясы катары кабыл алынган уңгу жол киргизилген жок да. Биз ошол баалуулуктарыбызды унутпашыбыз керек. Биз көбүнчө мындай мына соц тармактарга же болбосо телефонго аралашып, батыштын эмесине азгырылып кетпеш керек. Кандай болбосун мына япондордой өзүбүздүн баа жеткис мындай бир өзүбүздүн улуттук сыймыбызга, улуттук каада салтыбызга, улуттук кийимибизге маани беришибиз керек. Калпак ар бир курактагы мырзага жараша кийилген. Жаш балдар көбүнчө кооз оймо киймеси аз жеңилирээк, төбөсү бийик калпак кийишкен. Бул алардын жаштыгын, эркиндигин билдирген. Мына бул жерде, мисалы үчүн мына жерде кыюу деп коебуз. Ушул кыюу жанагы жаш балдарга, эми кичине чоңоюп келе жаткан жаш балдарга жашыл кыюу болот да, мына жери жашыл болот. Ошону ушу жаш балдарга кийгизишибиз керек. Андан кийин баягы балакатка жетип калган балдарга жашыл, мына кыюулары жашыл болуш керек. Андан кийин эми үйлөнгөн балдарга, эр жетип үйлөнгөн балдарга кара калпактар, орто жаш, бирок ошол кийилет. Бирок ошол кара калпак менен бирге эле дагы мына баардыгы эле тегиз эле ак калпактарды да кийсе болот, кийип жүрүшөт.
Ал эми ак калпакты жасоо да өзүнчө өнөр. Адатта ал табигый ак кийизден даярдалат. Кийиз койдун жүнүн жууп, тазалап, сабап, бышырып, анан калыңдыкка келтирүү жолу менен жасалат. Андан соң калпак 4 бөлүктөн бычылып тигилет. Четине кара баркыт же кездеме кыюу салынат. Бул кыюу калпактын көркүн ачып гана тем болбостон, формасын бекем кармап турууга жардам берет. Менин колумдагы кадимкиле кийизден өзү калпак мурда ата бабаларыбыз кадимкиле ак койдун жүнүнөн калпак кылып тигип кийишкен да. Цилиндр формасында десек болот. Жанагы биздин окуган геометрия сабактарыбыздагы ушул биздин калпактарыбыз улуттук кийимдер менен байланыштуу десек болот. Анан эми мына калпак жөнүндө айта турган болсом, бул калпак биздин ала тообузду элестетет да, кадимки ак карлуу, бийик ала тообузду элестетет. Анан бул кышта эгерде кийсе калпакты жылуу болот, жайда кийсе күндөн сактайт. Баягы башка күн өтүп кетүүдөн сактайт. 2016 жылдан тартып 5 март ак калпак күнү катары расмий белгиленип, бул демилге Кыргызстан боюнча кеңири колдоого алынган. Бүгүнкү күндө бул майрам улуттук биримдиктин, салт-санааны урматтоонун белгиси катары белгиленип келет. Ак калпак улуттун жүзү, аны кийген ар бир мырза өзүнүн тарыхын, тегин, маданиятын даңазалап турганын унутпашы керек. Ак калпак барда кыргыздын руху бар, ак калпак барда улуттун улуулугу бар. Бермет Манасова, Бексултан Кайратбек уулу, жаңылыктар. Бешинчи март сот кызматкерлеринин күнү. Бул күн адилеттүүлүктү камсыздап, мыйзамдын үстөмдүгүн сактоого салым кошуп келген сот тармагынын кызматкерлерине арналат. Сот системасында 35 жылдан бери эмгектенген Назгүл Атаканова тууралуу кийинки материалда. Назгүл Атаканова Баткен облусунун административдик сотунун төрагасы. Бул тармакта 35 жылдан бери үзүрлүү эмгектенип келе жатат. Назгүл айым эмгек жолун алгач катчылык кызматтан баштаган. Каарманыбыз аракетчилдиги, жоопкерчилиги жана кесипкөйлүгү менен сот тармагында чоң тажрыйба топтоп, сот төрагасы кызматына чейин жеткен. Сот системасына мен 19 жашымда келгенмин. Ошо 19 жашымда сотко катчы катар жумушка кирип, ошодон бери ушул күнгө чейин сот системасында иштеп келемин. Буга өзүмдүн мындай сот системасында иштегениме абдан сыймыктанамын. Өзүмдүн сүйгөн кесибим бул. Ошону аркалап 30 жыл тажрыйба топтогондон кийин барып сот болдум. Бул жака Баткен областына 2022 жылы ротация, өзүңүздөр билгендей, жолдун аркасында келгенбиз. Мына 4 жыл аркалап калды биздин ушу Баткенде иштегенибизге. Эми бул кесипти мен өзүм эмнеси менен мага жагат деген суроо келгенде, мен айтат элем, бул ошол адамдардын акыйкат издеп келген адамдарга колун келишинче чын дилимден акыйкатты орнотууга, адилеттүү чечим чыгарууга, ар бир адамды көйгөйүн өзүңөн өткөзүп, ошол нерсени мыйзамдуулукка туура келтирип чечим кабыл алуу, бул чоң жоопкерчилик, бирок бир жагынан дагы сыймыктанган чоң жакшы кесип деп эсептейм. Каарманыбыз 35 жылдык эмгек жолунда түрдүү баскычтарды өтүп, мыйзамдын так сакталышына жана жарандардын укугун коргоого өз салымын кошуп келет. Күн сайын ондогон адамдардын тагдыры чечилген жерде иштеп, өз ишине тактык, сабырдуулук жана жоопкерчилик менен мамиле кылат. Дарым Мансуржонов. Сотко ишенесиздерби? Баш тартуу жокпу? Баш тартуу жок болсо да сиздерге укук милдеттериңиздерди түшүндүрөйүн. Сиздер бул иш боюнча жоопкердин жана үчүнчү жактын өкүлдөрү болуп катышып атасыздар. Сиздер бул ишке катышууга өтүнүч арыздарды келтирүүгө, ошону менен бирге эле соттук отурумда өзүңүздөрдүн түшүндүрмөнү берип, тараптарга суроо берип, иш материалдарына далилдерди келтирип, иш материалында чогултулган далилдерди изилдөөгө катышуу менен бирге соттун чыгарган соттук актыларына каршы болсоңуздар, ага даттанууга укугуңуздар бар. Ал эми сиздердин милдеттериңиздерге сот отурумунун тартибин сактоо жана төрагалык кылуу үчүн тескөөсүнө баш ийүүгө милдеттүүсүздөр. Биз баягы эне катары бир жагынан, аял катары көбүрөөк өзүбүзгө кабыл алат болушубуз керек. Бирок ошого карабастан баягы баардык нерсени өзүңөн өткүзөсүң. Ар бир тагдырды, ар кандай жашоо шартта жашагандары бар, ар бир көйгөй менен келген адамдар бар. Бирок ошонун баардыгын
акыйкаттуу чечкенге аракет кылабыз. Назгүл айым кесиптештеринин арасында өзгөчө кадыр баркайы, көп жылдык тажрыйбасы, өз кесибине болгон тактыгы менен жамааттын ишенимин актай алган. Кесиптештери Назгүл айымды ар дайым сабырдуу, адилет жана талапты туура кое билген жетекчи катары мүнөздөшөт. Бизге Атаканова Назгүл Калиевна 2022 жылы келди. Төрага судья болуп келди. Ошодон бери чогуу иштешип, аппарат менен өзүнүн жакшы жактарын көрсөтүп, жылуу мамиледе болуп, өзүнүн кичпейилдүүлүгү менен жетекчи болсо дагы аппаратка кичпейил мамилеси менен өзүнүн мына тараптардын маселесин чечкен дагы өзүнүн жакшы мамилелеринин оң мыйзам чегинде чечкен соттук актылар менен өзүнүн жакшы мүнөздөрүн көрсөтө билет. Ошол силердин ар бириңердин эң биринчи ден соолук каалаймын, ишиңерге ийгилик, үй бүлөлүк бакыт каалаймын. Ошол мыйзамдуулукту камсыз кылууда жарандардын сот адилеттигине болгон ишеничин бекемдөө үчүн бир эле биздин жумуш эмес, ошол кызматкерлердин дагы жумушу абдан зор. 5 март сот кызматкерлеринин кесиптик майрамы болуп, 2004 жылдан бери белгиленип келет. Бул күн сот кызматкерлеринин кесиптик майрамы гана эмес, алардын коом алдындагы жоопкерчилигин дагы бир ирет эске салган майрам. Сабира Абдисаматова, Бексултан Кайратбек уулу, жаңылыктар. Койгон ишибиз бар. Бүгүнкү боло турган иштер. Бул жана башка кабарлар биздин социалдык баракчаларга да жүктөлдү. Ал жакка баш багып, жаңылыктар менен кабардар болуп турсаңыз болот. Кайрадан көрүшкөнчө.